биринчи жолу негизи укканда баягы баарыбыз эле ишенген эмеспиз. Ал жөн эле жасалмагы. Анан ошентип атып бизге негизи нарынга келбейт го дегенбиз. Нарын суук, нарында вирус өлүп калат го депчи. Андан кийин эле келип калды. Эч жака чыкпай отурдум, 1 ай, 2 ай отурдук. Андан кийин телефон чалуулар болуп калды мага. Толкун ушундай бир демилге көтөрүлүп атат. Кел кошул биздин командага деп. Андан кийин общий бир жалпы жыйналыш болгон. Ошондон ошондон кийин талкуулап эмне кылабыз, кандай кылабыз, ким эмне милдеттерди алсын деп анан ошол жактан талкууланып, анан бөлүштүрүлгөн да. Ошондон кийин анан биз биргемчилик штабы ачылып, биз жардам берүүлөрдү баштап, ошондон кийин башталган бардык демилгелер. Коронавирусту биринчи жолу укканда бул деле саясий оюн деген мен элдерде көпчүлүк элдер сыяктуу. Анан ишенген эмесмин, такыр эле ишенбейли. Бирок ишенбесем дагы өзүм маска тагып жүрчүмүн. Маска тагып антисептик. Анткени бул мыйзамга баш ийелик, азыр мыйзамдын баары тең маска тагынга деп атат, эчке чыкпага деп атат. Ошого дагы көңүл бурдум. Бирок ошентсе биз көбүнчөсү ошо больницаларга барганда өз көзүбүз менен көргөндөн кийин чындап эле ушул ооруп бар экен дедик дагы, анан кыйналып, аябай ооруп жаткандарды өз көзүбүз менен көрүп аттык. Негизи могу биз биргебизге түзүлгүчөктү биз мындай эле нарын жаштары деп алектенип жүрдүк. Анда жана комендантский час болгондо биз ошолорду карап жардам берип жүрдүк. Андан кийин комендантский час эми негизи элдерде баягы үйгө кир десең укпайт экен. Анан ошол убакта биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп аттык. Үйгө кириңиз, маска тагыныңыз. Ушундай оору бизге да жаман оору бизге да келди деп биз посттордо да тура баштадык. Биз эң биринчи волонтер иштеп баштаганда эң биринчи бул дезинфекция иштери менен баштаган. Дезинфекция кылып, жана мекемелерди. Андан кийин ошо штаб түзүлгөндөн кийин биз уже больницаларга кире баштадык. Красный зоналарга чейин кирип аттык. Аяка кирип, врачтарга тамак экизип берип аттык. Ошол убакта аябай ооруп жаткандар, кыйналып аткандар өз көзүбүз менен көрдүк да. Анан биз көргөндө аябай эле мындай ыйлаган учурларыбыз да болду да, чын айтканда, коронавирус учурунда мындай өлө кыйналып жатышса башкары, анан кээ бирөө кайдыгерге карап эшикте жүрүшсө, анан бизде болгон жаштардан бири барып ушунда иштеп атсак, анан эмнеге биз мынтип иштеп атсак, жардам берип атсак, башкалар кайдыгерге карап кайра ошо ордун күчөтүп атышат, мындай өздөрүнүн тазалыгын сактап атышат деген сезим болгон. Анан биз ошо жаштар чыгалы баарыбыз биригели ушундай маалда бирикпесек качан биригебиз деген принцип менен өзүбүздүн коомчулукту өзүбүз сактабасак ким сактайт деген принцип. Өзүбүз эле 6 миллионубуз, андан да азайбайлы деп. Дары да таратпастан тамактарды да таратып берип аттык. Врачтардын дагы немесин ойлоп аттык. Анан биз деген канча бир 10 чактадай стационарларга таратып берип аттык. Анан бизди врачтар кадимкидей эле күтүшчү. Бизди балдарындай эле жакшы көрүп алып барган сайын ыраазычылыгын айтып, кичине кечигип калсак аябай күтүп, чогулуп алып күтүшчү. Анан биз кирип барганда эле сүйүнүп, чоң рахмат деп суюк тамак ысык кезинде жеткирчүбүз. Эч качан оорубаңыздар, өзүңүздөр чарчабаңыздар. Кудай таалам сиздерге дагы ыраазычылык берсин. Сиздер ушу бейтапка врачтарга колго кол, бутка бут болуп жардам берген үчүн Кудай таалам дагы көп сиздерге берекесин беребиз да. Волонтерлукта мындай да, мисалы башка жерге барганда сен кичинекейсиң деп аны көп сүйлөтпөй, нары отургузуп коюп ушундай бир нерселер боло берет да. А биз волонтер болгондо баардыгын өнүгүү кылыш керек. Баардыгы бир ойго келиш керек, баардыгы компромисске келип, анан жумуш кылыш керек, командная работа деген алыш керек да. Жашылык менен алектене баштагандан мындай кругозор чоңоюп, кенен терең ойлоно баштадым. Баарын эле чоңдорго түртө бербеш керек экен. Биз деле кылсак болот экен, үйдө жата бербей. Өзүбүздү кандайдыр бир деңгээлде өзүбүздүн коомчулугубузга Кыргызстан боюнча пайдабызды тийгизсек болот экен. Мен деле үнүмдү уксам, айтсам болот турбай, угат турбай башкалар деле деген бир ой пайда болуп, өзүм жакшы жагынан көрсөтүп баштайт да, активдүүлүк жагынан көрсөтүп баштайт. Жарандык коом мындай биригип, ынтымактуу болуп, биз бири-бирибиздин сөзүбүздү түшүнүп, бири-бирибизге поддержка бергенде бул көп эле нерсе өзгөрчү экен да. Негизи эле баягы жаштар чыгат экен биринчи эле. Анан биз кылбасак ким кылат? Мындай тааныбаган деле, мындай сырттан эле карап жүргөн байкелер, эжелер деле ошол убакта биригеге калып баарыбыз тең, штаб түзүлгөндө деле
бизнесмендер эле бүт баардык тармактан болду да, иштеп аткандар деле мекемеде иштеп аткан бүт баарыбыз бирге калып чогуу иштейлик деп анан азыр ушул темп менен кетсе, мисалы үчүн Жарандык ком биздин мамлекетте көп эле жакшы өзгөрүү болчу да.